Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз халкым, ассаламу алейкум, мусулман элим. Мен бүгүн сиздерге антибиотик боюнча бир аз маалымат берип коеюн. Антибиотикти көбүрөөк колдонобуз, эмнегедир кыргыз халкы бул өтө туура эмес. Антибиотикти 1920-жылы Флеминг деген англис микробиолог ойлоп тапкан да. Ал өзүнүн мурдунан, мурун көңдөйүнөн ошо былжыр алып, ошол жактан мындай сымыф деп коет, ошо мурдунун ичине түшүп калганан мындай сымыф алып туруп, анан чашка петриге коюп өстүрүп, ошол жактан бир бактериялардын чыкканын көрөт да, анан ошого жараша бул кандай деген майда жандык болду экен да, ошолорго изилдеп жүрүп, ошолорго 1920-жылы антибиотик ойлоп тапкан. Антибиотик деген сөз бул анти карама каршы био жашоосуна деген. Демек, ошол микробтун жашоосуна каршы берилген дары антибиотик деп аталат. Антибиотикти өтө мындай көп колдонобуз да, себеби деген адамдар ойлошот да, ушу мен антибиотик алсам эле жакшы болуп калам. Жок. Мен сиздерге дайым айтканмын. Адамда 5 майда жандык бар. Бул микроб, бул вирус, бул гриппки, бул простейший, бул курттар. Ушунун ичинен бир гана микробко, микробтун аты бактерия деп айткам. Бир гана бактерияга гана, бактерияны гана өлтүрөт ал. Андан башканы өлтүрбөйт. Эгерде сиз ошол бактерияны өлтүрөм деп өтө көп ашыкча, нормадан ашыкча антибиотик алып ала турган болсоңуз, алардын бактериялар өлгөндөн кийин ошолордун өлүгүн биздин организмде жашаган гриппкилер тамактанат. Көрдүңүзбү? Кимде ким көбүрөөк антибиотик алса, демек анын гриппкиси көбөйөт. Ошону менен наоборот, адамдын оозу оюла баштайт. Ооздон баштап сырткы заң чыгуучу бөлүккө чейин гриппкилер көбөйүп кетет дагы. Аялдарда болобу, эркектерде болобу белый творожистый выделение чыга баштайт. А белый творожистый выделение деген сөз ал гриппки өзүнөн кийин ошол нерсени бөлүп чыгарат. Өзүнөн чыккан шлак ошо белый творожистый болуп чыгат. Ооз көңдөйүнө болсо, оозго ак стоматит деп коет, мындай агыш оюлган оюлчактар пайда болуп калат да. Бул деген нерсе антибиотикти көп алгандыктан. Антибиотиктер экиге бөлүнөт. Бактериостатики жана бактерицид болуп. Бактериостатики деген сөз ал бактерия түрү боюнча кала берет организмде, бирок алар көбөйбөйт. А бактерициди алар болсо ошол антибиотик ошол бактерияны өлтүрөт жана аны сыртка чыгарып салат. Антибиотикти көбүнчө туберкулезде, сифилисте жана гангренада колдонушат. Себеби деген алар өтө күчтүү микробтор болгон үчүн аларды антибиотик бермейинче өлбөйт. Эми караңыздар, кыргыздар грипп болуп калса деле антибиотик ала берет. Ичи өтүп калганда деле эми карап туруп бериш керек. Мисалы, ичим өтүп атат деп антибиотик иче беришет. Жок, бул да өзүнүн терс таасирин берип коет. Аны текшерип туруп, эмнеден ичи өттү? Может, ал жакта дисбиоз. Просто керектүү жана керексиз микробтор бар да. Ошо керектүү микробтор азайып кетсе, ошондо да дисбиоз болот. Анда да адам ичи өтө баштайт дагы. Ошондон алар антибиотикти алып, наоборот, организмге терс таасирин тийгизип алышат. Грипп болгон адам деле ала берет. Жок. Вирусту эч качан антибиотик өлтүрбөйт. Шуну кулакка түйүп калыңыздар. Урматтуу кыргыз халкым. Сиз грипп болдуңузбу, температура теттиңизби, мурдуңуздан суу агып атабы, алыңыз куруп жаткыңыз келип атабы? Болду, мен антибиотик алышым керек. Жок, эң туура эмес. Сиз антибиотикти алуу менен организмде гриппкини көбөйтүп атасыз. Антибиотиктер мындан тышкары пенициллин группасы, тетрациклин группасы, аминогликозиди, макролиди, кыскасы өтө көп антибиотик бар. Мунун баарын алууга сиз кичине өзүнчө дарылануу бул эң туура эмес да. Жок, мен баягында врач мага антибиотик жазып берди эле, мен ошондон жакшы болуп калгам, азыр дагы ошону алышым керек, мен ошондон жакшы болуп калам деп өзүңөр врач боло бересиңер. Жок. Силер өзүңөргө врач болдуңар, туура эмес дарылайсыңар дагы организмди кыйнап коесуңар.
Жаш бала температура тетип калдыбы, чоң адам температура тетип калдыбы, билбейм, сиздер дайым эле антибиотикке жабышасыздар. Жок. Адам деген организмди суу ичүү менен, тамакты жөндөө менен, өзүңүздө өзүңүз лимфа массаж жасоо менен сиз ошол акыбалдан чыгып кетсеңиз болот. Эми грипп болдум деп эле. Жок, гриппке только противовирусный таблеткалар бериш керек. А противовирусный таблетка деген жок. Противовирусный таблетка деген именно специфический вирусту өлтүрө турган вируска каршы эч качан препарат табылган эмес. Бул эми ацикловир, много иммуноглобулин, булар организмдин гана иммунитетти гана көтөргөн үчүн организм ошо вирусту кууп чыгат. Ошон үчүн муну противовирусный деп коет. Или багы температураны түшүрө турган, ооруну баса турган таблеткалардын баарын бириктирип туруп антигриппин деп чыгарып койгон. Ошону ичсеңиз сиз вирустан жакшы болосуз да. А именно вирустун өзүн өлтүрө турган противовирусный таблеткалар көп ойлонуп табылган эмес. Булар комплекстүү түрдө бирөө башты оорусун жазат, бирөө температураны түшүрөт, бирөө дагы бир ошолорду кошуп туруп эле противовирусный таблетка ойлоп тапкан. Ошон үчүн дагы мына COVID-19 коронавируска каршы өзүнүн таблеткасы табылбаганы мына ушул себептен болот. Эч качан вирусту кулаңыздарга да түйүп алыңыздар, эч качан грипп болсоңуздар антибиотик албагыла. Эми мындай да, сиз грипп болуп калдыңыз. Анан кийин сиз жакшы ошо грипп болгон адам 3 күн үйдө жатсаңыз эле жакшы болуп кетесиз. Көбүрөөк ысык суу ичиңиз, көбүрөөк тердеңиз, көбүрөөк сийдик бөлүп чыгарыңыз, заңдар чыгып турсун, болду, сиз жакшы болуп кетесиз. Анан ошо нерсени кылбасаңыз, вируска кошулуп, бактериялар да көбөйүп алат да. Анан ошо мезгилде эми текшерип туруп, врач көрүп туруп, анан ооба сизге болот экен, сизге антибиотик назначить этсе болот экен дегенде гана сиз антибиотик алышыңыз керек. А өз алчыңызда эч качан албаңыз. Эч качан албаңыз, ошо вирус менен эле күрөшүңүз. Эми албетте осложнениялар болуп кетсе, мисалы сиз ошо вирусту кууп чыга албай калганыңыздан кийин бактериялар көбөйүп кеткенде, ошо антибиотикти назначить этип ошону алсаңыз болот. Ага чейин мага пациент келет. Жок, эже, мен ушуну алсам жакшы болуп калам. Айтсам түшүнбөйт да. Жок, силер кулакка түйүп алыңыздар. Вируска каршы антибиотикти албаңыздар. Гриппке каршы антибиотикти албаңыздар. Эми карагыла, гриппки бул өтө коварный деп айткам, өтө митайым, майда жандык, ал биздин организмден чыкпайт да. Ошону кетириш үчүн наоборот антибиотик албаш керек да. Эгерде ким антибиотикти албаса, ал гриппки менен күрөшсө, анын гриппкиси организмден 6 айдан 2 жылга чейинки убакытта гана чыгып кетет. Андан башка убакта чыгарыш кыйын болот. Бул өтө митайым, куу майда жандык болот. Эми ошо жаш балага дагы антибиотик сая беришет да. Жок, мен барсам баягында температура түшпөй койду эле антибиотик. А мына Россияны караңыздар. Мына Россияда ким иштеп атат? Өзүңөр байкагылачы, эч качан орустар антибиотик назначить этпейт. Эмне үчүн антибиотик чыгарган шаарлар Россиянын ошо Красноярск болобу, ошо башка шаар болобу, эмне үчүн только Средняя Азияга айдап атат? Потому что это бизнес. Мени кечирип коюңуздар. Антибиотик это бизнес. Антибиотикти 1 жылда 1 эле алса болот. Антибиотик только туберкулез, гангрена, сифилисте гана берсек болот. Андан башка убакта ойлонуп туруп алыш керек. Алар бизге бизнес кылып жөнөтө берет, а биздикилер назначить эте берет, ала берет. Жок, мен эч качан антибиотик назначить этпейм. Мен 6 жылдан бери болбой эле жок, эже, мага жазаңыз десе, эмнеге мен өзү каалап атса жазып бербейм. Жазып берем, мен биринчи түшүндүрөм. Укпадыбы? Анда мейли жазып бер, эмне кылайын, айла жок. Бирок мен көбүнчө жазбаганга аракет кылам. Антибиотик наоборот организмдин иммунитетин түшүрөт. Адамды слабый кылат. И гриппкини көбөйтөт. Көрдүңүздөрбү? Ошол үчүн антибиотик менен этият болуңуздар. Антибиотикти албайсыздар, сиздин иммунитетиңиз высокий болот. Сиздин ооруга каршы күрөшүүңүз высокий болот. Ошон үчүн урматтуу кыргыз калкым, антибиотикти ойлонуп туруп алгыла, албаңыздар. Антибиотикти 2 жылда 1 алганга уруксат берилет. 2 жылда 1 алганга уруксат берилет. Мына, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн антибиотикти сүйбөңүздөр. Ал кайра сиздин башка хронический ооруларыңызды
көбөйткөнгө алып келет. Саламатта калыңыздар, урматтуу Кыргыз халкым. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.